Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Эгер сиз биздин каналда алгач кирет болсоңуз, анда подписаться кнопкасын баса кетиңиз. Кыргызстандык балбандар Бекболот Мырзаназар уулу жана Эрназар Акматалиев Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында финалга чыгышты. Эркин күрөштөн 57 кг салмакта күч сынашкан Мырзаназар уулу жарым финалда белорусиялык Дмитрий Шамелланы 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда таза жеңип, финалга жолдомо алды. Жарым финалга чейин Мырзаназар уулу эки атаандашын таза жеңип алган эле. Алгач Гвинея-Бисау өкүлү Диамантина Иуна Фафени 10-0, чейрек финалда Мухаммад Неджаванды 7-0 эсебинде уткан. Финалда азербайжандык Али Аббас Рзазадия менен беттешет. Бекболот Мырзаназар уулу 23 жашта. Эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатынын күмүш, чоңдор арасында Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси. Күрөштүн ушул эле түрүнөн 70 кг салмакта күрөшкөн Эрназар Акматалиев 4 ноябрда жарым финалда азербайжандык Мурат Евлоевди 12-8 эсебинде жеңип алды. Ал жарым финалга чейин алгач грециялык Кристос Кристофоридисти 12-2, чейрек финалда ирандык Али Акбар Алиаскар Фазли Халилини 16 эсебинде жеңди. Алдыда финалда армениялык Вазген Тиванян менен күрөшөт. Финалдык беттештер 6 ноябрдан 7 ноябрга караган түнү болот. Эрназар Акматалиев бир ай мурда Норвегиянын Осло шаарында өткөн эркин күрөш боюнча чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байгеге ээ болгон. 4 ноябрда күрөштүн бул түрүнөн кыргызстандык Айбек Токтогул уулу эки атаандашын жеңип, чейрек финалда туркиялык атаандашына утулса, Мухаммед Абдуллаев 8-1 финалда мелдештен четтеди. Алдыда Тайырбек Жумашбек уулу жана Нуртилек Карыбаев күч сынашат. 2 ноябрда башталган күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты 7 ноябрда аяктайт. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын балбандары мелдештерин байгесиз жыйынтыктаса, кыз-келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта Айпери Медет кызы алтын медаль тагынган. Бишкек шаарынын Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдүн 1 тоннасын 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Бул тууралуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, өлкөдө көмүрдүн наркынын өсүү темпин кармап туруу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу максатында агенттиктин кызматкерлери Чүй менен Бишкек шаарындагы көмүр саткан жайларды кыдырып, мониторинг жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында Бишкектин Октябрь жана Свердлов райондорунда көмүрдү 4800 сомдон 5200 сомго чейин сатып жаткан жеке ишкерлер аныкталды. Аларга административдик протокол түзүлүп, айып пул салынды. Ошондой эле бир ишкерге эскертүү берилди деп айтылат маалыматта. Агенттик мындай иштер күндө уланарын жана мониторинг жүрүп турарын эскертти. Буга чейин мамлекеттик агенттик көмүрдү кымбат саткандардын үстүнөн кайда арызданса болорун айтып, телефондорун жарыялаган.